Бабаларга кыргызча болуп калдыр деп жабыштыра бергенге мен өтө каршымын да. Оюбуздун баары эртең экен. Муну деген атага, бабага шылтабаш керек да. Неге ал менин убактымды уурдап атат депчи. Убакыт деген ушундай, колуңдагы кушуңдай таптаганга жараша түшүн берет кызылдай депчи. Жумалык пландарың коесуң, күнүмдүк пландарың коесуң. Биринчиси убакыт, экинчиси ден соолук. Жетсең жетиштиң, жетишпесең калкаласың. Тойлорду бештеп коюп, эмне себептен 7:30 баштайбыз да. Жыл соңунда силер жыйынтык чыгарасызбы өзүңүз үчүн? Карлык келиштен мурун жаштыгыңарды жакшы пайдалангыла дейт. Кичинекей бала бакча жактан үйрөтө баштасак кандай болот эле? Ышкоолонуп ар качан артта калып, ырыскыңдан кечигип калган жаман. Абдан керек болуп аткан нерселер неге мектепке кирбейт деген суроо пайда болот да. Китепти бир бошой калганда окуйм дебеш керек. Китепке атайын убакыт бөлүш керек. 1 секундта бош сөз үчүн кетпесин, бирибиздин акыбызга кирбейли. Саламатсыздарбы урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү? Бүгүн дагы сиздерге бир пайдалуу эфир болсун, 1 саатыңыздар текке кетпесин деген кыязда аракет кылабыз. Бүгүн бизде мейманда теолог, психолог Мамбетасан Ибраев. Саламатсызбы? Саламатчылык. Агай, бизде кыргыздарда саат түшүнүгүбүз жок. Кечигип келгенди сүйөбүз. Анан убакыт тим эле бул дүйнөгө түбөлүктүү жашачыдай мындай беймарал, жайбаракат жүрөбүз го. Ай болот да, бүтүрөт да, Кудай буйруган күнү жасайбыз да депчи. Канчалык деңгээлде бул туура эмес? Туура сүйлөшпөйлүкпү? Бисмилла. Негизи бул негизи биздин Кыргызстанда мындайча айтканда ошол эле билимсиздиктин өстүрбөй айткан бир тарабы сыяктуу эле убакытты туура пайдаланбас. Бул дагы биздин өлкөнү же болбосо адамдарды өстүрбөй атат десек болот да. Анан жалпы мындай карап келгенде чын эле биз мисалы мындай айтайын, тойлорго чакырганда саат 5-ке деп чакырат да. Бирок саат 7:30 башталат да. Бул деген өтө мындай ачуу нерсе да. Же болбосо кечигип келет да. Анан кыргызча болуп калды эми. Кыргызда андай жок болгон. Биздин ата-бабалар канчалык 2 саат, 7 саат кечиккен эмес. Муну деген атага, бабага шылтабаш керек да. Биздин ата-бабалар убагы ошол убакытта атын бастырып, ошол ордунда болуп калган да. Бул деген уят болгон биздин ата-бабалардачы. Эгерде кечиге турган болсо, могул жерлер Кыргызстанда алтындай бейиштей болгон жерлерди алып кала албайт болчубуз да. Бул кечикпестиктин белгиси болуп эсептелет да. Анан өзүбүздүн кетирген кемчиликтерибизди тап келип туруп ата-бабаларга кыргызча болуп калдыр деп жабыштыра бергенге мен өтө каршымын да. Болбойт да мынча. Бул деген адамгерчилик сапатка да жатпайт да. Эмелер дагы мисалы ушу кечигүү боюнча боло берет деген сыяктуу нерселерди кылбаш керек да. Мисалы эл күлдүрөбүз деп кудулдар дагы мисалы неме Кудай Таала жер бөлүштүрүп аткан экен дейт. Жер бөлүштүрүп атканда анан периштелер бөлүштүрүп атыптыр дейт. Арабка тигил жерди бөлүптүр дейт, американецке тигил жерди, түрктөргө тигил жерди, орустарга тигил жерди, европалыктарга тигил жерди, африкалыктарга жерлерин бөлүп бериптир. Анан ошондо да кыргыз кечигип калыптыр дейт да. Мына анекдоттон эле. Кыргыз кечигип калып келсе жер жок калат. Анан жер жок калып дейт. Жер жок калып эмне болду? Сен кечигип калдың. Эмнеге кечигесиң? Билбейм, кечигип калдым, уктап калыптырмын дейт экен да. Дегенде анан жок, жер жок калды десе, мейли анда деп бурулуп кетип баратканда анан периштелердин боору ооруп кетип, бери келчи деп туруп анан биз немеге тиги жер коюп койдук эле өзүбүзгө. Дача периштелер үчүн жер коюп койдук эле ошол жерде. Силерге бердик деп Кыргызстанды берип коюптур дейт да. Мындан биз дагы мындай тыянак чыгарбаш керек да бул нерседенчи. Кечигип келе берсең деле Кудай Таала берип коет экен, жетип коет экен. Жок. Убакытты туура пайдаланыш керек. Анткени Кудай Таала кээ бир маанилүү нерсе, бүт эле нерсеге ант иче бербейт. Касам иче бербейт, ант ичип туруп мисалычы. Мисалы ручкага ант деп келет да. Анткени ручкага ант дешинде, ручкага ант дешинде бул ручка менен кол коюп, жакшы нерселерди жазып, элдин көңүлүн көтөрүп, элдин көңүлүн чөктүрүп койсо болот экен да. Ушул калем менен кол коюп, мына ручкага, калемге ант дейт да. Калем менен кол коюп адамдарды өлүмгө өкүм чыгарып коюп атпайбы? Мисалы, бул калем мындай сынып калган болсо, бул калемди эки киши колдонсо болот. Уштап алып турупчу. Бул калемди дагы 4 кишиге колдонсо болот. Бул калем эки башын уштап алып,
калемдечи эки башта эки жагы менен колдонсо болот да. Монун маанилүүлүгү жөнүндө калемге ант деп келет. Анан саптарга ант деп келет. Саптарга ант деп. Ошо сыяктуу эле мен айтайын дегеним таңга ант деп келет мисалы. Таңды ошон үчүн таң тоскондор бар го. Таңды баягы күн чыгып атканда жатып алба депчи. Таң ошондо рызык өлөткөн периштелер депчи. Анан жатып алган болсо буга кереги жок экен деп рызкы кем болот деп. Чынында эле ошондой да. Көп уктап аткан болсо, көп жатып аткан болсочу, кечигип аткан болсо. Анан таңга ант деп келет. Ошонун ичинде убакытка ант. Убакыт жөнүндө, Кудайдын убакыт жөнүндө мисалы вал аср заманга ант болсун дейт. Мындайча айтканда убакытка ант болсун. Иннал инсана лафи хуср. Ошол замандын ичинде адам баласы зыянга учурап атат дейт. Не кылып кечигип келип, не кылып калпайтып, не кылып ачкөздүк кылып, не кылып башка адамдарды көрө албай, не кылып мен баардыгы эле андай ачкөз көрө албас эмес. Мен жалпы жонунан элди массаны алганда биз негизи убакытты туура пайдаланбайбыз да, кечигип келебиз да. Ошон үчүн мисалы биз убакытты туура пайдаланганга аракет кылыш керек. Экинчиден окутуу да керек экен. Тайм менеджмент деп чет өлкөлөрдө деле ушул нерселерден убакыттын маанилүү болгондугу үчүн тайм менеджмент комуштар келип, тренерлер келип туруп, убакытты кандай пайдаланасыңар бөлүп берип атпайбы адамдарга. Бул деле биз деле ушул убакыт жөнүндө окутушубуз керек да. Анан бабалардан айтып келсек, мисалы Нурмолду атабыз. Бул да айтып атат да, убакыт деген ушундай, колуңдагы кушуңдай, таптаганга жараша түшүн берет кызылдай депчи. Убакытты бул жерде туура пайдаланыш керек экен да. Убакыт жөнүндө, маанилүүлүгү жөнүндө айтып атат. Пайгамбарыбыздын да хадисинде, сөзүндө, Мухаммед пайгамбарыбыздын сөзүндө эмне дейт? Эки нерсе бар дейт. Адамдар анын көпчүлүк адамдар анын кадыр баркын билбейт дейт. Биринчиси убакыт, экинчиси ден соолук экен да. Чын эле ооруп калгандан кийин дарылануу, бир ооруга кирип калгандан кийин дагы алдын албастанчы, кирип калгандан кийин аны дарылап чыгарып кетүү өтө кыйынчылыкка турат экен да. Бирок убакыт кетип калгандан кийин артка кайтпайт да. Убакыт, өткөн убакыт, учурдагы убакыт, келер чак убакыт. Иса пайгамбар айтат экен. Неме өтүп кеткен убакыт ал кетти. Келе турган убакыт ал келеби сага болобу болбойбу ал белгисиз дейт. Эми учурдагы убакытты туура пайдаланыш керек. Ошон үчүн убакыт өтө маанилүү да, убакытты өткөрбөш керек да. Эсенкул Ибраев агабыздын айткандагы жакшы сөзү бар. Баалуу да, мисалы ыргы бар да бул. Жылдар бар тете алтынга, из калсын десең артыңда, бүгүнкү кылчу ишиңди эртеңки күнгө калтырба. Кийинки жылга калтырба. Биз анан эртең Кудай буйрса болуп калат деп элечи. Мына алдыга таштап атып, алдагы кылынбай калат экен да. Ошон үчүн жалпы мындай алып келгенде, карапайым жалпак сөз менен айтканда, убакыт өтө маанилүү. Барган жерлерге чакырганда кечигип келбеш керек. Мен мисалы могул эле мен сырттан окуп келгенге могул эле көп эмеме сиңбейт да. Менин аң сезимиме сиңбей келет да. 5 деп коюп тойлорду. 5 деп коюп, эмне себептен 7:30 баштайбыз да. Баары бир кыргыз кечигет да деп турупчу. Ушинтип атып туруп адамдардын дагычы, мындайча айтканда аң сезимин өлтүрбөшүбүз керек да. Азыр эми убакытты, канчалык убакытты туура пайдаланган болсок, биз ошончолук ийгиликке көп жетебиз да. Ошон үчүн убакыт өтө маанилүү, зарыл. Мухаммед пайгамбардын айткан сөзү бар, 5 нерсе келиштен мурун 5 нерсенин кадырын жакшы билгиле дейт. Өлүм келиштен мурун өмүрдүн кадырын жакшы билгиле дейт. Бул да убакытка тиешелүү. Карлык келиштен мурун жаштыгыңарды жакшы пайдалангыла дейт. Андан кийин оору келип калыштан мурун ден соолугуңарды жакшы пайдалангыла дейт. Кедей болуп калыштан мурун байлыгыңарды жакшы пайдалангыла. Бир нерсеге колуңар бошобой калыштан мурун убактыңарды жакшы пайдалангыла дейт. Мына монун баардыгы эле, 5 нерсенин баардыгы эле мындайча айтканда убакытка келип та калат да. Өмүр убакытка келип та калат. Ден соолук деле убакытка келип, монун баардыгы эле. Ошо могул жеринде 5-синде айтып аткан, убакыт болбой калыштан мурун убактыңарды туура пайдалангыла дейт. Ошон үчүн мен жалпы кыргыз элибизге айтарым, кайрыларым, мисалы убакытты туура пайдаланыш керек. Жаштар убагын туура пайдаланыш керек. Мисалы убакыт өтүп кеткенден кийин бир аалым айткан сөзү бар экен. Эгерде жаштык кайра кайтып келгенде дейт, мен ага карлыктын эмне көрсөткөнүн ыйлап арстанар элем дейт да. Кыйналган да 80ге чыгып калып, 85ке чыгып калган адам анан жаштыкка ыйлап арстанар. Бул дагы бул жердечи маанилүү нерселердин бири да. Ошон үчүн биз убакытты туура пайдаланыш керек.
башка өлкөлөрдө карап келсек 15 мүнөт эрте келип атпайбы мисалчы. Бул анан эле биз башка өлкөлөрдө чын эле башка өлкөлөрдүн дастанын айтып эле жетишкендигин айтып эле ал эмне себептен ал дастандарды айтышыбыз керек? Биз жашообузда колдонуш үчүн айтылыш керек да, карманыш үчүн айтыш керек, ошолордой болуу үчүнчү. Анан нары жактарды айтып эле биз өзүбүз карманбай койсок дагы болбой койт. Ошон үчүн моореки убакыт жөнүндө өтө маанилүү. Мисалы мен да бул жерде убакыт кечигүү жөнүндө жаным күйүп кеткенде, күтүп отуруп анан жаным күйүп кеткенде бир жерден мектептен жаздым эле да. Анан ошо чакырганга кечигип барган жаман, чактабастан убакыт алган жаман, ышкоолонуп ар качан артта калып, ырыскыңдан кечигип калган жаман. Эгерде убакытка маани бербесек, адам ырыскысынан да кечип кеткен да. Ырыскыдан кечип кеткен, ийгиликтен кечип кеткен, жакшы Кудайдын бере турганынан кечип кеткен, эртең менен турбаса, мисалчы Кудайдын чачып аткан рызкысынан бере турган периштелер рызкы жайылтат деп атпайбы, чачат деп. Анан уктап жаткан болсо, буга кереги жок экен деп туруп рызкысы келмейт экен да. Ошон үчүн баягы ойго турган адам болсо, көптөгөн нерселерге жетип калат экен да. Араб өлкөсүндө ушундай нерсе бар. Бирөө жакшылык кылып коеюн десе, пакет кылып туруп, куурманы, андан кийин тиги бананды, алманы салып, анан эт болсо эт салып турган пакет кылып жайылтат дагы. Азыр машина менен болуп калды да. Машинанын артына салып алып, деп эртең менен багымнат намазынан кийин пеп деген үн чыгып эметет, анан жайылтып туруп анан таштап кете берет. Бир пакеттен. Ошондо ким баягы багымдатка турупчу, ойго тургандар болгон болсо, эмне эметип атат деп эшикке чыгат да. Чыкса жанагындай пакетке ээ болуп калат да. Бул эми баягы жашоодогу көргөн, практикадан көргөн нерсемди айтып атам да. Дейм да мен дагы ошо, чын эле эртең менен турган, уктап жаткандар үйүнөн чыкпагандары жанагы нерсеге аябай сонун пакет кылып коюшат. Уктап калып туруп албай калат да. Анан баягы бунда деле бир убакытка тиешелүү нерсе да. Ошондуктан баягы Кудай Таала дагы заманга ант деп туруп, заманды бекеринен заманга касам ант ичип аткан жок да. Бул жерде өтө заман маанилүү да. Маанилүү болгондуктан анан Кудай Таала заманга ант ичип атат да. Таңга ант деп келип атпайбы? Таң атып. Таңга ант. Бул деле убакытка тиешелүү нерсе да. Ошон үчүн убакыт адам баласы 100кө чыгабы, 100кө чыкса делечи, убакыт учкан куш экен да. 100кө чыкса деле тез эле көз ачып жумганча кетип калат. Пайгамбарыбыз айтат, адам баласы баягы бул дүйнөгө бир көлөкөнүн астында, көлөкөлөп бир бактын көлөкөнүн астында көлөкөлөп туруп кеткен сыяктуу эле болуп калат дейт да. Бир караса эле баягы адамдын жашы уже 60-70ке келип калган болуп калат да. Бул деген убакытка тиешелүү. Заман тез учуп атат. Азыркы мезгилде өзгөчө. Азыркы мезгилде да убакыт тез кетип атат да. Анткени Мухаммед пайгамбарыбыздын да сөзү бар. Кыяматка жакындаганда 1 жыл 1 айдай, 1 ай 1 күндөй, 1 күн 1 сааттай өтөт деген. Убакыт ушундай тим эле зымырап өтүп атат. Ошон үчүн бул убакыттарды кармап калыш керек. Ким убакытты туура пайдаланып, убакытын кармаган болсочу, азыркы заманда ийгиликке жетүү мүмкүнчүлүгү чоң да. Адам бөлүштүрүш керек убакытты. Ошо тойго бара турган, жыйналышка бара турган, китеп окуй турганга убакыт бөлүш керек да. Китеп окуганга бизде убакыт бөлүү деген жок да, мисалычы. Китепти бир бошой калганда окуйм дебеш керек. Китепке атайын убакыт бөлүш керек. Бир бошогондо окуш керек эле дейт. Ал эми болбой турган нерсе, тийди качты нерсе да. Ал анын ичинен деле терең маани ала албайт да. Аны деле бүтө албайт да. Адам баласы курсагына убакыт бөлүп аткан сыяктуу. Түштө тамак жейм, кечинде тамак жейм деп убакыт бөлөт да. Бөлүп аткан сыяктуу, сотка кармаганга убакыт бөлүп аткан, жумушуна барганга убакыт бөлгөн сыяктуу. Бул деген мен жана айтып кеттим го, жогоруда айтып кеттим. Бул деген эми азыктанып туруш керек да, курсакта азыктаныш керек точно. Өзүнүн мындайча айтканда өнүгүүсүнө, интеллектуалдык жактан, эмоционалдык жактан, руханий жактан өнүгүүсүнө сөзсүз түрдө адам убакыт бөлүш керек да. Мен 2 саатымды китеп окууга бөлөм. 2 саатымды ошол китеп окуу, андан кийин Кудай менен байланышууга бөлөм деш керек да. Убакыт бөлүш керек да. Кудай менен да байланышта да сүйлөшүш керек да. Кудай менен сүйлөшкөндө, мисалычы, Кудай менен сүйлөшкөндө биз баягы араб тили ооба, ал тиги намаздын ичиндеги бир код ачылыш, Фатиха китеп окуп эме кылабыз. Андан кийинки мезгилде ким каалаган тилинде сүйлөшсүн да. Кыргызча ойлонобу, кыргызча сүйлөшсүн. Кудай бер деп ички туюм, сезим менен эле
байланышып, англисче, орусча, ким кайсыл тилде сүйлөй алган, ойлонуусу күчтүү ошол тилде болсо, ошол тил менен Кудай Тааладан айтыш керек, Кудай да билечи. Аны тилди кыймылдатыш деле шарт эмес. Балким ой менен айтып Кудай Таала бардык нерсени билүүчү да, угуучу, көрүүчү, сезүүчү бүт нерсени. Ал сезет, ал биз менен бирге дайым көрөт, ошол нерселерден сүйүнөт. Ошол кулучу убактысын туура пайдаланып, аны менен байланышка өтүп атканычы. Ошон үчүн Кудай менен байланышканды дагы убактысын ордуна коюш керек. Тамак жегенде да орду. Китептин дагы өзүнүн убактысын, жумуштун да өзүнүн убактысын. Бизге азыр кесе баягы жумуш акча табыш керек, дүйнөдө акча табыш керек деп атып эле биз баягы устунтуп калып атпайбыз. Китеп окуган убакыт. Ошон үчүн убакытты туура пайдалануу жашоодо адам баласында өтө маанилүү, зарыл нерселердин бири болуп эсептелет. Бизде Кыргызда мындай эртең менен жашаганыбыз экен, оюбуздун баары эртең экен. Анан же болбосо болгон күчүбүздү көчөккөгө жиберет экенбиз да, кабатан көрө тигини тигинтип койбодумбу, муну минтип койбодумбу, мен баягы өткөн чакта мындай болгом деген болгон санаасы, энергиясы өткөн чакта же келер чакта болуп эле учурчактын бир маанисин, маңызын чыгара албай бар экенбиз да, жеп аткан тамагыбызды да шашып ушуп жейт экенбиз. Бирөө аябай баалуу ата энебиз отурса деле анын же балдагы чакаларыбыздын баркын билбей өтөт экенбиз. Ушунун бир учурчактын баркын билүү дагы бир өзүнчө бир касиет шыбага окшойт да. Негизи мындай карап отурсачы, өтүп кеткен убакыттын кадыр баркын, келе турган убакыттын кадыр баркын, анан учурчактагы убакыттын кадыр баркын, маани маңызын чыгарып түшүнүш үчүн деле адам баласына интеллект керек да, маанилүү. Ал бир мезгилде интеллекти жок адам, мисалы бир мезгилде сезе коюшу мүмкүн да, кой убакыттын туура пайдаланыш керек эле депчи, сезиши мүмкүн. Бирок окубаса сезди. Бирок ошону улантыпчы, кой убакыттын туура пайдалан деп туруп интеллектин көтөрүп окубаса, бул белгилүү бир деңгээлге чейин гана болот да. Алыска кетпейт да. Алыска кетиш үчүн айла жок. Мен монтип китептен неме айта берсем, какшай берсем, кээ бирлери неле деп жаман көрүп атышы мүмкүн. Бирок айла жок. Китепти Кудай китепке ант ичип атпайбы? Айла жок му мисалчы? Айла жок адамдарды биз бардык жерде жүрө бере албайбыз. Бирок китеби анын досу, жан жолдошу, китеби анын кеңешчиси, китеби анын багыттоочусу, китеби анынчы депрессия, стресске түшүп калган болсочу, китеби анынчы психологу, китеби анын теологу болуш керек да. Ошол окуп аткан китебичи, ал окуп аткан китептери кайсыл жерде кайсыны көрдүм эле, ушундай, менде ушундай нерсе болот да. Кээ бир нерсе дагы могу жерде мынтип өтүп кетпедим эле деп изденип туруп, ошол окуп өтүп кеткен нерсеңди эстеп кайра мисалы ачып карап аткан болсоң, кайра бир жаңылануу пайда болот да, мисалы. Анан ошол мисалы китепке көбүнчө интеллект көтөрүлгөндө анан убакыттын маани маңызын артка кетип калганын туура пайдалана билет. Мындайча айтканда так даана чыгара билебиз да. Анан бир мезгилде сезиши мүмкүн, интеллект көтөрүлмөйүнчө кайра эле келип баягы байга жонун таягы деген бар го. Анан анысы кандай баягыдай эле болуп кала берсек дагы болбойт да. Жана пунктуалдуумун да убак учурунда келип, анан ошондо мындай бирөөлөр аябай жарым саат, 40 мүнөт, 50 мүнөт кечигип атканда жиниң келет да ичиңенчи. Эмнеге ал менин убактымды урдап атат депчи. Тиги кечигип келген киши ал кишинин убактысын урдап атканын баркын немесин билбей атпайбы? Урдап атканын өзүнүн өзөгүн билбей атпайбы? Азыр Назира жакшы сөздү айттың. Мен бул ичимде жүргөн нерселер дагы. Айла кеткенде, кээде кечиккенде, убакыттын кадырын билбегенде бизде ошондой нерселер болуп калып атат да. Чакырат, барсаң жарым саат, 1 саат күтүп каласың да. Сенден бир мурун даярданыш керек да. Атайын адам чакырып аткандан кийин анан күтүп калып, менде деле сен айтып аткандай ичимде күйүт, анан кыжырдануу болот да. Кээде жакшы бир күч менен келесиң, ошол жерде сонун сүйлөп, сонун баарлашып, суроо жооп кылып, сен суроо берип кетейин дейсиң. 1 саат, 2 саат, 1,5 саат кечиккенде ичиңдегичи баягы даярдаган нерселериң, адамбыз да биз. Ичиңдеги даярдалган нерселериң толук кандуу чыкпай берет да. Неге? Анткени ичиңде нааразылык болуп калды да. Анан ошол себептерден улам деле мен кээде мынтип
ыр жаза коем да. Ошондо жазганда убакыт аз деген баягы ыр жазган экен, бул жерден окуп коеюн. Жөө жомоктор жанды кылып алагды, жөн жай эле басып жүрүү жадатты, убакытты калдым азыр кадырлап, убайымдуу кесел берди сабакты, ден соолугум ден киретти башымды, демди жыйнап таба албадым акылды, ошол кезде жан көрүнүп көзүмө, ойгонгондой көздөрүмдө ачылды, ар бүнгүндү бекер таштап артына, адам жетпей аз өмүрдүн баркына, жүргөн кезде мээнет кылбай бейкапар, жүрөк токтоп калбаса экен жанчыга, тууганым, ушул жерде мына. Тууганым, бекер боздук ал кайгы, эмгек кылып, элге кызмат арнайлы, уурдап алып убакыттын бирөөнүн улуу иштин убалына калбайлы, кереги жок ушак айыгын кабардын, кереги жок алардын, мейли сүйлөш күнбү түнбү чарчабай, мекен үчүн сүйлөшүүгө даярмын. Мекен үчүн сүйлөшүүгө даярмын. Чачпайлычы сактайлычы күндөрдү, чапчаң болчу чарчабачу күн келди, бир секундта бош сөз үчүн кетпесин, бирибиздин акыбызга кирбейли. Бул негизичи, кечүүгү убакытка маани бербестик, мисалы бири-бирибиздин акыбызга кирүү да. Кантип жооп берет? Ал мен мисалы кечигип аткан, башканын кечигип аткан 2 сааттык убагы 1 сааттык убагына кантип жооп берет? Ошон үчүн мунун маанилүүлүгүн бирөөнүн акысын дагы ойлонуш керек да. Адамдын акысы, Алла Тааланын акысынан кутулсаң болот экен. Кудайым, мен мынтип калдым, антип калдым, мондай болуп калды, өзүң билдиң деп мынтепчи. Бирок адам акысынын ортосундагы акыдан кутула албайт экен да. Бир ручка алган болсо, карызга акча алган болсо, ошонун ичинде убактысы да бар да. Пайгамбарыбыз бир жерде келгенде, бирөө могу жерде көрүшөбүз деген экен да. Пайгамбарыбыз ошол жерге барып туруптур да, анан күтөт келбейт. Анан намазына үйүнө барып келет, кайра күтөт келбейт. Ошол жерде пайгамбарыбыз 3 күн күткөн экен. 3 күндөн кийин тиги анан эсине келе калып, келсе пайгамбар турган экен да ошол жерде. Күтүп атканда келип калабы деп күтүп аткан. Пайгамбарыбыз мен немемди алдың дейт да убактында. Анан бул жерде убакыт бирөөнүн убактысына дагы кирбешибиз керек. Кыргыздын баягы ушу кечикпестик, убакытты туура пайдаланып, кечикпей көп нерсени алдын ала кылсак, неге башка өлкөлөр өтүп кетти, масса өтүп кетип атпайбы? 150 миллион эл өтүп кетип атат. 350 миллион эл кой бирөөнүн убактысын, бул деген билим менен да сиңирип атат, окутуп атат ошолорду. 350 миллион эл бирөөнүн убактысын жебейли, убактысына кирбейли, кечикпейли деп туруп, убагында келип атат да. Анан биздики эле анан кыргызча болуп калды, жана жогоруда айткандай. Кыргызча болуп калды, антип калдым, мынтип калдым деп эле шылтоолорду айта берсек, эртең көп нерседен кыргызча болуп калат, кечигип калабыз да. Анан кыргызча деп кыргызчага шылтабасын. Аталарга андай көөнүш шобабасын, менин айтарымчы. Мондай кыргызча болуп калды деген, кечигип келип кыргызча болуп калды, алдап коюп кыргызча болуп калды. Орус, тиги немис деп айтабыз. Немистен эмне экен? Немистей болгон балдарыбыз чыгып атат биздиге. Ошол эле япондой болгон балдар кыздарыбыз чыгып атат. Эмнеден? Окуудан интеллигин көтөрсө кылса болот экен да. Анан эле арманды айтып, күйүттү айтып эле отура бербеш керек. Убакыт өтө адам жашоосунда маанилүү. Жанагы Акбар Кубанычбековдун да бир күн келет дегенде ошол жерде минут, убакыт, ай, секунд жөнүндө маани берип айтып койгон да. Анан анысы кандай? Убакыт өтө зарыл, маанилүү, убакытты туура пайдаланышыбыз керек жалпы. Элибиз, жаштар, өзгөчө чыгып келаткан жаштар убакыттан кечиккен болсок, технологиядан, илимден кечиккен болобуз. Имандан кечип калган болобуз. Ошол убакытты туура пайдалануусун каалайт элем, тилейт элем, ошого дагы үндөйт элем да элибизди. Бизде буюрса деген тема бар го агай. Эми Кудай буйрбай койсун, эмне кылалы? Бир буйрган күнү болот да деген темачы. Канчалык деңгээлде буйруш керек? Буйрган үчүн болобу же биз убакытты тактап койсок эле буйруп калабы же кандай болчу? Тура. Убакыт негизичи мындай, буйрган күнү деп эчтеке кылбай жатып алып эле. Жатып алып эле анан Кудай буйруп коюптур да, жазып коюптурбу да дей берсең, аны да Кудай көрүп турат да. Биринчи мисалы аракет кылыш керек да. Аракети жок, Кудай буйруп коюптур да дей берген болсок, бул Кудайга акарат кылганга барабар да. Анан
мисалы аракет керек да. Жанагы анекдоттогучу, анекдотто жок дегенде бир мындай немени жанагы Москвич Жигулини утуш үчүн лотерея сатып алып койсоң болот деген сыяктуучу. Лотерея сатып албай эле анан мен Москвич утсам, Жигули утсам болот эле деп ушу илгерки анекдоттордон бул дагычы. Деп эле баягы сана менен эле, эңсө менен эле кыла бергенде болбойт экен. Лотерея сатып алып койсо анан тиги машинаны утат элең дегендей сөз да. Анан азыр кандай бул Кудай буйруп коюп анан ушундай болуп калды. Жок, андай эмес. Биз колубуздан келишинче аракет кылабыз. Аракетке жараша Кудай Таала берекетин берет. There is харака, there is барака бар го. Аракет кылсаң, берекет жакшы болот дегенчи, мисалы англисчеде. There is харакат. Аракет There is харакат, there is харакат. Анан аракет кылсаң берекет болот деген сыяктуу биз аракет кылсак Кудай Таала анан берекесин берет. Эгерде аракет кылбай туруп алып эле, эчтеке жок туруп алып эле, Кудай буйруп койду, Кудайдын буйругу экен эми бул эмне кылабыз анан? Мисалы машинаны оңдош керек да, караш керек да. Мисалы тормоздорун караш керек, ичиндеги сигнал, анын ичинде эрежелерге караш керек да. Анан машинанын тормозу иштебей атса, анан келип туруп светофордо бирөөнү сүзүп машинасын, же бирөөнү тебелеп кетип турупчу, Кудай жазып коюп турдун. Кандай бул? Сен караш керек. Светофорго кызыл күйүп турса, мисалы, кызыл күйүп турса, кызылга карабай өтүп кеттиң, сүздүң. Кудай эме кандай бул мисалычы? Ушул сыяктуу нерсе болуп кетип атат да. Туура. Кудайга шылтап коюп кутул, андай болбойт да. Андай бардыгын эле Кудайга шылтай берген болбойт да. Жашыл күйүп, кызыл күйүп турганда тормоз теп деген сөз да. Анан теппей барып өтүп кетип анан Кудай жазып коюп турду да ушундай маңдайга. Ал жарылып кетсе, тайгаланып кетип туруп кетип баратып, тайгаланып кетип болбой эле барып эметсең, анан Кудайдын жазганы десең болот болчу. Анан кызылда өтүп барып, тормозун карабай, техникалык безопасностьторго карабай келип туруп анан Кудайдан болду деп Кудайга шылтай берген дагы болбойт да. Ошон үчүн көпчүлүк Кудайдан, көп нерсе тагдырдан, жазылышы Кудайдан. Ошо тагдырда экиге бөлүнөт. Мусайяр, мухайяр болуп бөлүнөт. Мусайяр деген Кудай Таала мисалы мурунду, көздү жаратып, бойду жаратып, адамдардын келбетин жаратып, ушундай салып койду. Бул Кудай Тааланын мындайча айтканда, ушундай салган, каалап жасаган тагдыры. Мухайяр деген тандап жашоо тагдыры бар. Кудай Таала бизге тандап жашоого уруксат берген. Кааласа бирөө сок ичет, жарым ичет, кымыз ичет, кээ бири бүт кааласа келип тандап өзүнүн акылын иштетип арак ичип алып атпайбы? Мисалы аны Кудай Таала мажбурлаган жок да, же болбосо көтөрүлүп келип оозуна коюлуп калган жок да. Өзү тандап акылы менен бар, тандап ичип атат, ичип аткан. Киши өлтүрүп ууру кыла турган болсо, аны Кудай Таала түрткөн жок да аяка сен ууру кылбар деп. Буйруктар болуп атпайбы, сен ууру кылба, киши өлтүрбө дегенчи. Өзү тандап барып атат да. Анан биз өзүбүз тагдырды тандап алып келип эле, кылып коюп элечи. Кудайдан болуп калды дей берсең, жыргаланда сонун кутулуп кетет экенбиз да. Кыяматка барганда, Кудай сен жазып койгону мен бастым. Демеден болуп калды. Бул тагдырды да туура түшүнүш керек да. Тагдырды Кудай Таала адам баласынын арты, алды, эмне болорун, кандай жашашын билгендиктен, мунун билгендиктен, шуну туура түшүнүш керек да. Билгендиктен тагдырга бул ушундай болот деп, ушундай ишти кылат, ушундай болот деп туруп жазып койгон, билгендиктен жазган. Аны мажбурлап жазып туруп анан ушуга түш десе, анда биз айтабыз да барып. Кудай сен жазган тагдырды мен басып келдим дейбиз да. Анда кутулуу жеңил болуп калат. Анан ошон үчүнчү Кудай Таала муну тагдырды жазганда алдын ала билгендиктен, адамдардын тагдыры эмне болорун алдын ала билгендиктен, Кудай да анткени ал артында, алдында бүт бардыгын билет. Алдын ала билгендиктен тагдырды жазып коет да. Анан эле бардыгын эле Кудайдын буйругу ушул деп тагдырга шылтап коюп эле Кудай ушундай кылып койду дей берсек, ал болбойт. Бизден аракет керек. Анан ошончо окуп, билим алып аракет кылып, иштегенге, бизнеске аракет кылып, жашоого аракет кылып, анан болбой калган мезгилде, анан ошондо мен аракет кылдым, анан Кудайдын буйругу экен, тагдыр экен десек, анан ошондо жарашат да. Анан эчтеке кылбай жатып алып эле, кечигип келип алып эле, убакытты туура пайдаланбай, бир нерсени кылып коюп эле анан Кудайдын буйругу экен деп Кудайга шылтай берсек. Пешене деп эле коелу. Пешене жазып коюу, ошол. Ошондой. Жана нем бар го, long term goal, short term goal. Силер жашооңордо ушундай колдоносуңарбы, узакка созулган бир тияктагы
максатты коесуң, анан 1 айлык максат пландарыңды коесуң, анан күнүмдүк жумалык пландарың коесуң, күнүмдүк пландарың коесуң деген нерсе. Сааты менен ишке ашасызбы, кандай болот? Негизи көбүнчө баягы элдерди көп тааны элек мезгилде, мисалы студенттик мезгилде ушул нерселерди көп коет экенсиң да, анткени жетишип алуу үчүн коет экенсиң да. Андан кийин баягы жумушка кирген мезгилдерде коет экенсиң. Анан жумушка киргенден кийин баягы келдик да, биз Кыргызстанга келдик сырттан окуп, анан чөйрөң көбөйүп баштаганда бул нерселерге түшө албай баштайт экенсиң да. Түшө албай баштайт экенсиң. Бирок эми түшө албайт экенмин дебей, мисалы мен коюп койдум да, быйыл мисалы могул китептер чыгыш керек деген менин тиги айпатымдын ичинде жазылуу да. Анан бул айдын ичинде могул кылыш керек, могул күндөрдө могул кылыш керек, күнүмдүк эме апта сайын кетет го деген нерсе сөзсүз түрдө жазылып, анан аны 1 жылдыкын бүтүрүп койсоң тимеле ушундай эс алуу болот да. Адам баласы баары бир кандай болбосун, кандай эмне болбосун, неме тааныштарың көбөйүп, убактың аябай болбой ушундай болуп аткан мезгилде да баары бир алдына план программаны коюш керек. Сөзсүз түрдө жылдык, айлык, апталык дегендерди коюш керек да, ошонун үстүндө бүтүрүүгө аракет кылыш керек да. Муну мисалы өзгөчө биздин жаштарга өтө катуу пайдасын тийгизет да. Жаштар анткени катнышы, карым катнашы боло элек да. Ошол мезгилде азыр жаштар көбүнчө илимге умтулуп атканда, мен англисчени 3 айдын ичинде бүтүрөм, аябай жакшы да. Мисалы 6 айдын ичинде бүтүрөм. Мисалы мен Куран окуш керек эле, Куранга кирип калам мындай деген нерселерди, план программаларын имамымды күчөтөм, могул мезгилде мындай кылам десе койсо, негизи жаш мезгилде көп нерсе сиңилет го. Жаш мезгилде көп нерсени ала алат го. Уже жаш өтүп калгандан кийин китеп окуй албай, тилди үйрөнө албай да калышы мүмкүн да. Ошондуктан жанагындай алдыга койгон план программаларды сөзсүз түрдө кылыш керек. Бул адамга сөзсүз түрдө пайда алып келет да. Плансыз жашоо, программасыз жашоо пайдасы азыраак болот да. Пайда да бербейт. Бизде мисалы үчүн Европага барсаң же Японияда метролор убакыты менен келип, анан эгер ошол убакытка жетишпей калсаң өзүң күнөөлүүсүң да, ал сени күтүп турбайт да, кетип калат да. Анан ошондой деле мындай карап турсаң философиялык мааниси бизди күтүп турбайт экен да, бир нерсечи. Жетсең жетиштиң, жетишпесең калып каласың. Анан чуркаш керек экен да, дайыма. Аракет. Анан бүгүн тимеле бүгүнкү кылып аткан ишиң сенин эртеңки кылып аткан ишиңе таасир бере турчу нерсе экен да. Бүгүн эмнени кылып атам деп көбүрөөк ойлонушубуз керек окшойт да. Азыр эмне кылып атам, эмне менен алекмин? 5 жылдан кийин эмне менен алек болсоң, 5 жылдан кийин ошол жыйынтыкка жетесиң. Мисалы, аябай туура да. Мисалы, 1 жылдын ичинде, 5 жылдын ичинде мону кылам деп туруп жазса, адамдын жоопкерчилик болуп калат да. Мисалчы, бул өтө жакшы нерсе да. Мисалы, 5 жылда, 1 жылда кылам, 1 айда мону кылам депчи. Кандай иши болбосун, моорекил нерселерди бүтүрөм деп. Ошол иштер бүткөндөчү, тиягында баягы карым катнаш деле маанилүү нерселер болушу мүмкүн, бирок алдыңдагы койгон планың бүткөндө адам ушундай эс алат дейсиң. Убактымды бекер кетирген жокмун деп эс алат да. Анан негизи жазып, ошолорду бүтүргөн, жазып аткан адам, окуп аткан адам, ошол иштерин пландап жазып аткан адам, ал ийгиликтүү адам десе болот да. Сөзсүз түрдө ийгилик. Жыл соңунда силер жыйынтык чыгарасызбы өзүңүз үчүн? Эмнелерди кылдым, эмдиги жылга эмнелерди кылам деген нерселер менен? Сөзсүз түрдө мындай нерсе бар. Быйылкы жылда момундай кылдык. Мисалы, биз сентябрга Кудай буйрса бала адабияты боюнча, бул өзүнчө бир тема болот эми. Бала адабияты боюнча китептерди даярдап атабыз. 130 китеп. Биздин негизи Кыргызстанда бала адабияты мындайча айтканда тартыш болуп атпайбы? Белгилүү бир деңгээлде балдарга адабият коюлган эмес. Анан эле биз кыргызча сүйлөбөйт дейбиз. Конечно, кыргызча сүйлөбөй атканы бала адабияты болбосо, кыргызча мультфильмдер болбосо, кинолор болбосо, анан кайсыл тилде? Көбүрөөк болгон орусчада, көбүрөөк болгон англисчеде сүйлөп, ошонун китептерин окуп, ошол кинолор, мультфильмдерди көрөт да. Анан биз эчтеке жок эле балабыз кыргызча сүйлөбөйт дей берсек болбойт да. Биз план сентябрга Кудай буйрса ушул 130 китепти даярдап,
ошонун презентациясын кылып ачылышын кылып туруп анан Кыргызстанга кичинекей бөбөктөрүбүзгө балдар кыздарыбызга жеңил окуй турган анан ошол 130 китепти окуп келген болсо андан кийин анан колдоруна маркумдар үнүн берип коюш керек да. Анан окуй алат. Анан биз чын эле мен боорум ооруп кетти да кээ бир жерлерге барганда 2-класстын 3-класстын баласы маркумдар үнүн көтөрүп жүрөт да. Анан ага чейин эмне китеп окудуң эле десе, окуган китептер жок, окуйн десе бала адабияты азыраак болгондуктан буга кирип атат да. Анан муну баягы оку деди мактагандыктан көтөрүп жүрөт, бирок ичиндеги маани маңызын түшүнбөйт да кичинекей 2-класстын баласы. Ошон үчүн анан окутуп туруп жанагы китептерди окуп анан чоң китептерге салыш керек да. Мен мына пландан айтып кетип баратам да. План алдыга койгон максатыбыз буюрса быйылкы эмеде эң чоң максаттардын бири сентябрь айында ошол бала адабиятын чыгарып. Анан майда иштер, лагерь уюштуруу, жайкы лагерь уюштуруу балдарга, кыздарга, балдарга лагерлер уюштуруу. Бул жылда бизде мындайча айтканда адат болуп анан көнүп да калганбыз. Максат кандай болот лагердин? Лагердин максаты 10 күндүк болот, 15 күндүк болот. Анан китеп окуу да бар, эс алуу бар. Ал жерде ошол эле тайм менеджмент, убакытты туура пайдалануу боюнча өтөт, максатты коюу боюнча өтөт, жашоодогу сыноолор боюнча өтөт, сыноо кандай келет, ага туруштук берүү жөнүндө өтөбүз. Ата, апа, үй бүлө, билимдин маанилүүлүгү, китеп окуунун маанилүүлүгү жөнүндө. Мисалы башында келгенде үйүн сагынып, же болбосо кеткиси келип, же баягы аталары мажбурлап эле алып келип кел, бул жерде пайда бар деп келет, бирок акырында кетип атканда ыйлап дагы бизде ыйлатып да кетет да. Анткени баягы кеткиси келбей бул жерден сиңип калды да. Анан ушундай лагерлер алдыга койгон, эми майда нерселер. Бул ушул эле биз айтып атабыз го, мисалы үчүн улуу мунду тарбиялап, аларга тайм менеджментти үйрөтүп, аны муну кылганда өтө мындай бир аз оорураак экен да, алардын мүнөзүн бир аз сындыруу. А кенедей балдардан үйрөтүп, ошол нерсеге мындай калыптака сиңирип койсоң, ал кадимкидей ошого уктап калат экен да. Анан эң өкүнүчтүүсү агай, эмне үчүн биздин мектептерде ушу тайм менеджмент, финансы, каржылык боюнча финансовый грамотность, ошол сабаттуулук, же болбосо ошол эле дене сабаттуулугу, өзүбүздү өзү таануу чыгып, ушул азыркы тапта абдан керек болуп аткан нерселер эмнеге мектепке кирбейт деген суроо пайда болот да. Баламды бир бөтөнчө курска атайын алып барып, ошо финансы жана сабаттуулук менен тайм менеджментти ошактан максат коюу боюнча, ооба, ал таптакыр башка нерселер мындай ою өзгөрүлүп, азыр план жазып, план менен иштеп, акча колуна мындай кенен кесир акча берип коем, бирок ишенем да, ал акчаны ал үнөмдөрүнчү биз балдарга мектеп жактан же болбосо кичинекей бала бакча жактан үйрөтө баштасак кандай болот эле? Сиз мектептериңизге ушундай киргизип атасызбы? Жакшы болду да. Мисалы баягы улууларды атпайсызбы? Улууларды да үмүт үзүп таштап коюуга болбойт. Анткени биздин 85 жаштагы байке мисалы медицина факультетинде Ошто окуп атпайбы? Ошмуда окуп атат. Анан көчө эле биздин бет алдыбыздагы 75-теги байке, Кайырбек деген байке ушу тарых изилдеп, тарых факультетинде окуп атыптыр да, 2-курсунда окуп атат көчө эле. Анан мындан биз баягы мындай экен да, биз улуу муунга 1 күч жумшасак, кичүү муунга 3 күч жумшашып коюш керек экен да. Улуу муунду да калтырбаш керек да. Мунун ичинен да чыга тургандар бар. Анткени мен тиги Америкага барганда, Калифорнияда Эдрис, Тамара деген эжелерге жолуктум. Алар англисчени 0-дөн 49-50 жашында баштап өзлөрү медик экен, өзүнүн медицинский кайра факультетин бүтүрүшүп, англисчени үйрөнүп, медицинский факультетин бүтүрүп азыр белгилүү Калифорнияда белгилүү врачтардан экөө тең өзүнүн кесибине кайра отурушуптур да. Эми алардын жашоо турмушун айтып отурса, баягы көчө шыпырып, андан кийин идиш аяктарды жууп, пол жууп, антымынтип акча таап отуруп, бирин окутуп, андан кийин бирин окутуп отуруп, өзлөрүнүн кесибин окуп, кайра англисче окушуп туруп, анан мен муну Facebook баракчалар, Instagram баракчаларында бердим да. Англисче окуп азыр эми өзлөрүнүн ишин аркалап атат да. Бул жактан да үмүт түспөш керек экен да. Бир жумшасак, эме муунга 3 жумшаш керек экен да. Анан эми бул жерде
айтарым Назира силер айткандай сөзсүз түрдө баягы балага эмнени берсе бала жаш кезинде ошол нерсени губка сыяктуу алып сиңирет да. Анан мектептерде болуш керек болчу да. Чет өлкөгө мектептерде карасак азыркы мен айтып аткан нерсени бир эмеде мисалы 9 ай окуган болсо 9 теманы коюп коет да. Бир айда бир эле сабак берилет экен. Бир эле сабак берилет. Мисалы жылмаюу жөнүндө тайм менеджмент боюнча бир ай бою 4 апта 4 жолу тайм менеджмент боюнча окуган. Бул маанилүү турбайбы? Булар садикте дагы. Анан жада калса бул мектеп эле эмес. Университеттерде азыр мына Европанын, Америкадагы университеттерде, Япониядагы университеттерде муну талап катары коюп коюптур. 24 сабак болот экен да. Адам өсүү боюнча атайын тандап койгон бул темаларды. 24 сабакты коет дагы. Ошону өзүнүн профессор, докторлору, тренерлери болот. Анан ошолорго мына мындан аласыңар дейт. Анан окууну бүтүп атканда ошол 24 сабакты бүтпөсө диплом бербейт экен да. Соңкени. Адамдын өзү үчүн эле. Диплом берилбейт экен да. Анан ошол сыяктуу биз бул нерселерди жана белгилүү маанилүү эми сабактарды карап келсек 99 миң деген сабактар бар. Бирок ошонун ичинен маанилүүлөрүн алып садикте бере турганына садикте берип, мектепте бере турганына мектепте, университетте бере турганына университетте берилиш керек да. Анан ошондо балага сиңет. Чын эле азыр биздин балдар окуганга умтулалы дейт, же жол таппайт, багыт таппайт. Мисалычы, чын эле мисалы кесип тандоо проблемасы болуп атат балдардын арасында. Мына окуучулардын арасында кесип тандоо проблемасы. Эмнеге? Барсаң тиги айтчиктер акча табат, бир айтчик эметип атат. Айтчиктерден сүйлөштүм мен. 100 кирет дейт, калса байке дейт. 6-7 гана калып атат. Анткени бул англисче билиш керек дейт. Эме оорураак дейт мисалычы. Анан баары эле айтчик болуп эле акча таап калгысы келет. Андай эмес да. Жашоо анчалык жеңил эмес да. Ошол эле айтчикта кыйналып окуганда, мына мисалы баягы ушул айти боюнча сүйлөшүп отурсак, 2 жыл бою күчүн полностью акчасын эмеге жумшады дейт, эми акча таап баштады дейт. Мына. Анан көпчүлүк нерсени жеңил кабыл албаш керек да. Мына кесип тандоо проблемасы болуп атат да. Байкемдин баласы тиякта окуду эле, кошунаныкы тиякта окуп атыптыр, андан чыгып анан көпүлдөтүп эле акча таап атыптыр деген нерсе менен баратат. Ошого жөндөмдүүбү өзү? Ошентип көпүлдөтүп акча таба алабы деген суроолорго. Бизде ошон үчүн баягы балдардын мүнөзүн калыпташ үчүн мектептерде жана сен айткандай мүнөз калыпташ үчүн жанагындай сабактарды бериш керек да. Анткени мүнөзү калыптанат да. Бала качан эмне себептен кесипти туура тандай албай атат? Анткени балдардын мүнөзү калыптанган эмес да. Баланын мүнөзү калыптаныш үчүн калыптанса кесибин өзүнүн ишин туура тандайт. А баланын мүнөзү калыптаныш үчүн дагы эле келип эле китеп деп какшап атпайбызбы? Дагы эле келип туруп бала китеп окуш керек болот да. Өзүн китептин ичинен табыш керек болот да. Кесибин китептин ичинен таап алыш керек болот да. Анын үчүн көп китеп окуш керек, ошондон анан табылат да. Бир китеп менен табылбайт да. Ошого Агай, жана бул китеп окуш керек деп атасыз го. Ошондо сөзүңүзгө аралжы китеп ушундай кагаз түрүндөгү китеп менен минтип барактаган маанилүү болуп атабы же азыркы заманбап балдарда мисалы үчүн аудио китептер чыгып атат, YouTube'дан аябай укмуштуудай маңыздуу бир маалыматтарды алып атышат. Аларды биз билим алып атат деп эсептей берелиби телефондогуна? Мисалы азыр колго кармап турабыз китепти. Мындай болсо жакшы жанында. Бирок аудио китептер угуп, андан кийин электронный китептер чыгып атпайбы? Мисалы ошону окуп аткан. Мисалы мен кээ бир жаңы китептердин көпчүлүгүн интернеттен окуп атам. Ал китеп окубады дегенге жатпайт да. Мен ала турган маалыматымды алып атам да. Кыргызстанга келе элек ал орусча китептер, чыккан китептер мен бул жерден карап туруп, интернеттен сатып алып окуп атам да. Сөзсүз түрдө бул дагы мисалы китеп окуганга жатат. Бул дагы маалымат алып пайдаланганга эң чоң күч да. Балким мисалы азыр тиги чет өлкөлөрдөгүлөр бүт баардыгы аудио китептерге, бүт баардыгы ошо электронный китептерге түшүп баштады да. Интернеттин ичинен эле түшүрүп алат. Соткасынын ичинде, iPad'тын ичинде окуп атпайбы? Эң чоң бул да пайда алып келет. Бирок буга менин айтарым, буга көнүү керек да. Көнүш керек. Мисалы монда китеп окуп жүрүп, мындай кыйын экен да. Мага кыйын болот. Ошо кыйыныраак да. Мага деле кыйын болду. Бирок айла жоктуктан адам баягы башка түшсө байтал жорго дейт го. Айла жоктуктан анан китеп макталган китеп чыгып туруп мактайт да. Макталган китеп, аябай маанилүү китеп, бестселлер болуп атат ал китеп. 32 миллион сатылыптыр. Көрүүнү миллион 500
миллион сатылыптыр деген рекламасы катуу чыгып, муну мындай киши жазганда айла жок $22, $21, $12 бияка качать эткенге туура келет экен да. Анан бул жерден окуп, бул деле уже пайда берип баштады да. Анан мен жанагы жерде айтарым ошо, мунундан буга өтүү да, көнүү зарыл да, көнүш керек. Анан агай жана улуу муундарга үмүт үзбөш керек деген жериңизге токтолгум келип атат да. Бизде дагы 50 жашка келгенде эле ай болду мен карыдым, балдарым чоңойду, неберели болду, мен небере багып эле үйдө отура берейин деп отуруп алабыз дагы. Анан неме ажалыбызды күтүп отурган аябай жагат да биздечи. Бир бутум көрдө, бир бутум төрдө деген сөздү көп колдонобуз. Анан азыркы тапта бир аз ошо улуу муундар ойгонуп, спорт залга барышып, денесин өзгөртүп, туура тамактанууну үйрөнүшүп, жана тренинг коучтарга баруу мода болуп атат, психологдорго баруу мода болуп атат. Ушул нерсени баягы апаңар өзгөрсө сонунда деп жазсам, кээде балдар менен урушуп кетем да. Балдар айтат да мага, ал карыды да үйдө небере багып төрдө отуруш керек деген нерсе катуу сиңип калып турган, балдарга дагы, баарына да, улуу муундардын айрымдарына дагы. Анан ошол нерсени дагы айтсак, агай, биз ажалды күтүп отура бербейчи, кайсы гана жашта болбо окуган кеч эмес, кайсы гана жашта болбо жашооңду өзгөрткөн кеч эмес. Сиз айттыңыз жана 85-75 жаштагы аталар 94 жашында ийгилик жаратып койгондор бар. Байден канча жашында, 70 канча жашында келип атат президент болуп? 73пи? Анан агай айтпайсызбы, ошолор карлыкты эле отурбаш керек да моюнсунуп. Мисалы, бул азыр биз айтып аткан нерсе дагычы, маанилүү маселелердин бири да. Биз карлык деп эле анан негизи эле мындай карап келсең, кээ бирлери 11-дү бүткөндөн кийин эле биз 11-дү бүттүк десең, 11-дү бүтсөң эмне болуптур? Жашоо жаңы башталып атат да. Мындай адамдарга сабак берилип, багыт берилмейинчечи, эрте да карып кетет экен да. Эрте эле карып алат экен, 11-дү бүттүк, 11-дү бүтсөң эмне болуптур? Университет бүтсөң эмне болуптур? Жашоо бүт элек да. Ошон үчүнчү адамдардын психологический аң сезимгечи эрте карлыкты бербеш керек да. Эрте бары карлыкты берүү менен адамдан күч кайрат кетет. Мен карыдым деген жерде адамданча ичиндеги кайрат күчү кетет экен да. Болду. Могу бүт бардыгы мээден го? Мээде жок. Сен күчтүүсүң, сен кыйынсың деген менен адамдар өзү негизи кичине багыт берсе өзү чыгат. Жашоодончу өзү чыгып, өзү тартып кетиш керек да, өзү Кудайга байланып, таянып турупчу өзү тартып кеткендей абалга келиш керек да. Ошо мен карыдым деп туруп бул жерге согуш менен ошо адам карый баштайт да. Анан жанагы сен жогоруда айтып аткандай, Нажар жогоруда айтып аткандай, чын эле биздин башка өлкөдөн небиз кем? Алып барып туруп жана тренажерный залдарда апалар, аталар мындай кыймылдап турбаса, чын эле кээ бир үйлөрдө байкуштар бала багып эле мынтип элечи, же китеп окубаса депрессияга түшүп, немени ачып карайт, интернетти ачып карайт, эмени ачса эле проблемаларды айтып атат. Тиякта бул дегенде булар жаны сыгылат да. Ошолорду мындай өмүрү узарыш үчүн дагы мындай айтканда жана залдарга барып чуркасын, бассын. Мисалы мен ойлоп кетем, келечекте Кудай буйрса, карлар үйү деп ал жерде жашатуу эмес, атайын мисалы пенсияга чыккандардынча келип туруп бассейнге түшсүн. Клуб болсун, клуб болсун атайын, ошол жерде баарлашсын. Сонунга бири-биринен мисалы обмен мындайча айтканда бири-биринечи алмашуу болот да. Пикир алмашуу болот, пикир алмашат, бирине ой алмашат. Мындай экен. Ал жерден балкимчи келиндер проблема деп эле какшап жата бербей, бири эжеденчи келинди мындай тарбиялап мынтип койсоң жакшы болот экен дейт. Чын эле мисалы келинди басып эле эмете берет го. А бери жактагы эже келин тарбиялоо боюнча башка нерсени айтып коюш мүмкүн. Атагачы көңүлү чөгүп аткан атага ал жерде отурганда депчи бири-бирине уже бири 3 күндө кыргыз негизи бир күндө эле дос болуп калат өзү. Отургандачы. Анан 5 күн мындай кылыш керек экен. Балага көрсө биз монте берет экенбиз го. Балага басынтып, тинтиминтип эле баягы союздун тартибин чакырып эле тарбия илгерибизде мындай болчу дей беребиз го. Бирок балага мондай мамиле кылыш керек экен деп турупчу, ал өзүнүн советин, мындай кеңешин айтып коюшу мүмкүн да. Анан ошон үчүн бир зал болсо, улуулар үчүнчү жаркыратып, ал жерде келип туруп ырдап, келип туруп ошол жерде жакшы нерселерди көрсөтүп, ачылыштарды кылып, мындай өнүксө болот экен деп койсо, булардан да күч алыш керек да.
балким улуулардан дагы күчтүү нерселер чыгып кетиши мүмкүн да. Жазып китеп жазып коюшу мүмкүн, пикир чыгып кетиши мүмкүн да. Улуулардан алып пикирлерин алып чыгарыш керек. Баягы негизи ушундай нерселерди жерлерде көрсөтсө, үлгүсүн көрсөтүш керек да. Мен негизи муну ойлонуп жүрөм да, ушу карлар үй дегенде баягы жаман баягы алып барып таштай турган эмес, ал жерге келип туруп эс алып кете турган, сонун күч алып кете турган нерселер керек. Анан бул жерден келип күч алып кетип турса дагы үйдө да проблема болбойт да. Баласына тийишпейт, аңдыбайт, келине тийишпейт, келди, ошо именно ошол жерлерге ошондой өстүрө турган роликтерди, кинолорду коюп койсок мисалы. Ошондой мисалы келип туруп сүйлөп бере тургандар болсо, жөн эле баягы практика, сүйлөп бере тургандар болсо ачыш керек да. Ошол нерсе андан ылдый түшүш керек. Анан бала тарбиясы боюнча мисалы, анан мисалы моол борбор бала тарбиясы боюнча китеби бар, тренерлери бар, бул жерде багыт берүүчүлөрү бар. Бала тарбиясында багыт таппай атпайбыз мисалы деп багыт берүүчүлөр бар да, ошол жерге келип туруп китебин ошол жерден балдарын ээрчитип келип, башка өлкөлөрдө ушундай болуп атпайбы? Мен оозум ачылды да, бала китебин Чикагодо балдардын 3-үчүнчү этажда экен, тиги улуулардын китеби ылдыйкы этажында. Балдар эми ал жерге кирип туруп коюп туруп момундай отургучтарды койгон, жатып алып окуп атканы бар экен. Тигинин ичиндечи интернеттен келип карайт экен, атасы карап берип момунда. Андан алып интернетте отурганы бар, балдар момундай. Эмеле кайнап атат да. Ошондой борборлорду негизи өнүгүү үчүн сөзсүз түрдө мектептен сырткары, университеттен сырткары бир борборлор болуш керек да. Адам өнүктүрүүчү борборлор болуш керек да, сөзсүз түрдө. Мисалы үчүн балдарың чоңойттуң болду, уядан учуруп киндигиңди кесип туруп берип кой, мен батаңды берип туруп, молодец, өз жашооңду өзүң кур деп туруп, анан абышка кемпир, чет элкеде ушундай го, мындай барып сонун жерлерди кыдырып келет, байбичесинин машинесине салып алып Кыргызстанды кыдырып келишсин. Кыргызстан не керемет жерлер. Мисалы үчүн Таласта жашагандар нарынга биринчи жолу кел элек, балким өмүр бою ошол жерде өтүп кетет. Ушундай болсо, агай. Ушундай болсо сонун болот. Ички туризмди өнүктүрүш керек да. Мисалы жаштар чыгып салып туруп, Таластан алып келсин, Оштон алып келип туруп, нарынды көрсөтүп, жаткыра турганын жеңил. Ошол жерлерде да көтөрүүчү сабактар берилсе, сүйлөшүлсө, баарлашса, бири-бири менен таанышса, анан биздин аталар, апалар жашарат да. Баягы ичке келген стресс, депрессиялар кетет да. Жана Кыргызда сонун сөз бар эмеспи? Келгиле чер жазып алалы деген. Чер деген, чер токой деген, чытырмандай токой. Ошону билдирет да. Адамдын аң сезимине келген бул деген черди жазалы деген, көрсө бул жерге келген стресс, депрессияны кетирели деген сөз экен да. Анан аксакалдар, апалар отуруп туруп, бири-бири менен отуруп туруп чер жазып койгон болсо кетет. Проблема жок, урушу жок, талашы жок, тийишмей деген жок, аңдышмай деген жок калат да. Туруп анан ошо ички туризмди да кыдыртып, чын эле. Азыр мен мисалы сонун балдар бар, чын айтайын. Меккеге жиберип атат, Америкага жиберип атат. Рахмат ошолордон, Алла ыраазы болсун балдардан. Мисалы ата-энесин ажыга жиберип атат. Мына мени менен кошо барган канча болду. Мен ошол балдарды атасын, апасын Москвада иштеп, Америкада иштеп, ата-апаларын тиги ажыга, тиги Америкага жиберип кой, эс алып кел деп. Кандай сонун нерсе. Анан бул жергечи, эгер ошондой нерсе уюшулса, бул жерге мисалы сөзсүз түрдө балдар чыга, немени барып көргөзүн. Балам жети облачты көрөлү дедик эле десе. Чын эле мисалы атасынан, апасынан кээ бирлери ташап да калышы мүмкүн да. Деле Кудай эле деп бербейби? Кээ бирлери баягы кечке көрө берип жадагандай эмет, бири-бирине таарынычы да болот да эми. Кудай эле дебей деп мен жаман жагын эметпейм, Кудай сактасын. Бирок ошондой баягы адам баягы кээде адамдан да алыстай турган эме бар да. Ана чыгып келгенден кийин пайгамбарыбыздын айтканда сөзү бар. Сафиру тасиху, сапар кылгыла ден соолукта болосуңар дейт. Ден соолукта чыңалат экен, азыраак ичип баштайт да сапарда жүргөн адам. Андан кийин баягы руханий ден соолукта да болуп калат экенсиң да. Күчтүү болуп калам. Бир барып чарчап барат го жолдон. Барып уктап эс алгандан кийин адамда уже күч пайда, энергия пайда болуп калат да. Анан ошол сыяктуу нерселерди кыдыртып, ички туризм неге кыдыртпайбыз? Нарында көрсө да көлдү бир мынтип айлантып кетеличи. Анан ошондой кылса, балдары тимелечи, балдары канча миң сом болсо да берет да. Акчасын алып, бирок борборлор ошол чечилиш керек да. Баланча жерге барабыз, ошол жерде жатып, тамак аш, дегени муну ал мындай нерселер коюлат.
мындай нерселер берилет деп туруп анан кыдыртып келип кайра Жалал Абадта туруп калса, келип Нарында туруп калса, айылга келип айтып берет ал апалар, аталар, туурабы? Тигил жерге бардык, бул жерде мындай турдубайбы? Тиги киши менен тааныштык, ал киши мынча жыл иштептир, мындай деген пайдалуу нерселер да. Анан эле уже айтышып, тиги эмне болуптур? Тигинин ичинде ушак, тиякта ушак, үйдө ушак боло берген болсо, каяктан өнүгүү болот? Өнүгүү ылдый жакта да калтырбаш керек, өйдө жакта калтырбаш керек. Ар тараптан өнүктүрүүгө аракет кылышыбыз керек да. Бул неме убакытка, бул куракка байланыштуу нерселерди айтып атабыз. Чынында эле мынча жашка чейин эле жетишип калышың керек деп эле анан неберелер пайда болгондо эле үмүттүн баарын үзүп эле деп отура бербей, өнүгүп, өсүп, ар бир чоң апа, чоң аталарыбыздын өзүнүн календарь болсо, эртең менен саат мынчада көнүгүү жасайм, саат тигинчиде англис тилге барам, мынчада машина айдаганды үйрөнөм деп анан курстардын баарын жазып алса агай. Мына тайм менеджмент ушунда жардам берип ушуну сүйлөшүп. Ооба да. Анан мунучу жаштар көрөт да. Ооба. Жаштар көрөт, келини көрөт муну. Мисалычы, туурабы? Баласы көрөт мунучу. Көрүп анан бүтүрүп аткан иштерин көрүп, апам мынчалык деңгээлде мындай бүтүрүп аткан, кой. Мен дагы умтулушум керек экен да дейт да. Анан бул аябай жакшы нерселер, жакшы ой пикирлер булар. Апалардын, аталардын өзүн ачып атканы, бийиктикке жетип атканы, мен карыдым деп отурбай аракет кылып атканы, өзүнүн бактысын издеп атканы, бактылуу болуп атканы, ишенесиздер, баланы ушунча бактылуу кылат, болуп көрбөгөндөй бактылуу кылат. Эгерде балаңар бактылуу болсун десе, өзүңөрдүн бактыңарга салым кошсоңор аябай жакшы болот эле агай. Ооба, туура. Сонун агай, аябай сонун теманы сүйлөштүк. Чынында кыргызга бул абдан керек, майдай керек болчу. Жан дүйнөгө азык септик деп ойлойм бүгүн. Буюрса ошондой болсун. Дагы көп агай экөөбүз сүйлөшүп атабыз, дагы кыргызга, элге керектүү сонун пайдалуу темалардан алып анан ушинтип божурашып дагы сонун көйгөйлөрдү, түпөйүлдөрдү көкүрөктөгү сүйлөшүп сыртка чыгаралы, эмоциябызды сыртка чыгаралы, бири-бирибиздин мындай жан дүйнөбүздү окуганды үйрөнөлү деген темаларда дагы басым жасайбыз деген ойдомун. Рахмат агай. Рахмат. Барекелиңизге рахмат. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүнкү эфир жакса, дагы кандай темаларда агай менен сүйлөшөлү, балким дин темаларына терең киришибизди каалайсыздарбы? Дагы агай Манас Семетей Сейтектерди окуп чыгыптыр. Балким ошол темаларда дагы божомол кылалыбы? Кандай бизден темаларды күтөсүздөр? Алдына жазып коюңуздар, пикирлериңиздерди чыдамсыздык менен күтөбүз. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.